Мен Максат Муктаров агайыбыздын сабагына Атайын көлдөн, Мискөл Каракол шаарынан келдим. Мага келген себеби, өз убактымды бөлүп Атайын келген себеби, мен буга чейин онлайндагы сабактарына, марафондоруна катышып калчумун. Мага абдан жакты, менин жашоомо аябай чоң өзгөрүүлөрдү берди. Ошо аз убакыт окуганда аз нерселерден эле көп нерселерди, мындай жакшы өзгөрүүлөрдү байкаган үчүн мен Атайын убактын бөлүп эс ачкыч сабагына келдим. Бул жерден да 2 күн эс ачкыч сабактан жакшы көп нерселерди үйрөндүм десем болот. Мага биринчи күнү өткөндөн биринчи күнкү сабактан кийин менде чоң өзгөрүүлөр болду. Бүгүн 2 сабак өттүк, дагы чоң нерселерди алдым. Мындан кийин дагы сабактарын улантканга аракет кылам. Баарына дагы сунуштайм. Баягы өзүң үчүн, өзүң билим алыш үчүн сен сөзсүз үйдө отуруп, же бир жерге мындай өзүңөн аябай алсаң, бул сен жашооңо чоң таасирлерин берет экен. Баарына сунуштайм, өзгөчө айымдарга. Анткени бул жашоодо айым мындай көп нерсе кыйын эркектин аркасында бул кыйын аял турат деп айтышат го, ошол туура экен. Ошон үчүн биз билимдүү болсок, аял заты биздин балдарыбызга да, жолдошубузга да, дүйнөгө таасирин берет экен. Мен муну аябай жакшы түшүндүм. Дагы окуй бериш керек экен. Өзүңдүн билимиңе эч качан акчаңды да аябашың керек экен. Бул сен билим алсаң, андан көп жакшы нерселер келет экен. Жашоо оңой болуп калат экен да. Негизи жашоо жеңил экен. Биз өзүбүз эле баягы билим билбестиктин айынан эле оорлоштура берет экенбиз да. Анан бул нерседе мен Максат агайдын негизи эле сабактарынан биринчи эле түшүнгөнмүн, чтоб жашоо жеңил, анан билим керек экенинчи. Ошон үчүн дагы убактымда аябай Атайын түнү менен келдим. Бүгүн сабагыбыз аяктады, буюрса дагы көп нерсе үйрөндүм. Окугула баарыңар, эрикпегиле, аякчаңарды аябагыла.